Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала 30 күн кармаган орозолорубузду жана ушул улуу Рамазан айында аткарган жакшы амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Мусулман пенде ар бир учурда Аллах Тааланы разы кылат. Мисалы, кубанганда дагы, кайгырганда дагы. Аллах Таала биздин жүрөгүбүздө майрамдоого болгон кызыгуунун бар экендигин билип, мына ушул 30 күн орозобуздан кийин bir күндү айт кылып, майрам кылып берди. Мына ушул айт күнү, майрам күнү Аллах Таалага дагы да жакындоо үчүн кылына турган амалдардын бириси бул орозо айт намазын окуу. Орозо айт намазы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн, анын жол жоболорундагы толук тартиптерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнөн хадистер аркылуу бизге жетип келген. Орозо айт намазынын өкүмүнө токтоло кете турган болсок, орозо айт намазы бул важип болуп саналат. Жана башка намаздардан айырмачылыгы орозо айт жана курбан айт намаздарында кошумча 6 такбир бар. Биринчи рекетте 3 такбир, экинчи рекетте 3 такбир. Bir жылда эки эле жолу окулгандыктан кээ бир учурларда айт намазын окуу тартиптери эсибизден чыгып калат. Ошондуктан айт намазын окуу тартибин айтуу менен биргеликте көргөзүп дагы берүүнү туура көрдүк. Андыктан билгендерге кайталоо эскертүү болот. Ал эми билбегендер үчүн үйрөнүп алууга мүмкүнчүлүк. Айт намазын окууда маселе экиге бөлүнөт. Тагыраак айтканда, имамга тиешелүү маселелер бар. Жана ошондой эле имамга уюп намаз окуп аткан жалпы эле айт намаз окуучуларга тиешелүү маселелер бар. Биз ушул экөөсүнө тең кенен токтолуп өтөбүз. Эң алгач айт намазына ниет кылынат. Имамдын ниетинен уюучулардын ниети бир аз айырмаланат. Себеби имамга уюучулар имамга уюуну, иктида кылууну ниет кылуулары зарыл. Себеби эгерде имамга уюучулар имамга иктида кылууну ниет кылбаса, алардын намазы кабыл болбой калат. Ошондуктан буга албетте сөзсүз маани берүү керек. Ниет кылгандан кийин уюучулар дагы, имам дагы дароо такбир тахрим айтылат. Такбир тахрим айтканда Аллаху акбар сөзүн айтуу менен биргеликте колдорду кулактын тушуна чейин көтөрүп, бармактарды кулактын жумшагына тийгизүү. Андан кийин имам дагы, уюучулар дагы кол байлайт. Кол байлайт дегени Ханафи мазхабында колдор киндиктин астына байланып, сол колдун үстүнө оң колду коюп, 3 манжа билектин үстүндө, ал эми бармак жана чыпалак менен билегин тегерете кармап сана дуасын окуйт. Аллаху акбар. Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Ниет кылгандан соң имам такбир айтты, андан кийин сана окуйт. Сананы имам да уюучулар дагы ичинен окуйт. Андан соң айт намазынын өзгөчөлүгү болгон кошумча 3 такбир айтылат. Кошумча 3 такбир айтылганда биринчи намазга киришүүдөгү такбир сыяктуу колдор кулактын тушуна чейин көтөрүлүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилет. Жана биринчи, экинчи жана экинчи, үчүнчү такбирлердин арасында кол байланбай түшүрүлүп түз турулат. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. 3 жолу кошумча такбир айтып бүткөндөн соң имам кайрадан киндиктин астына колдорду байлайт дагы. Андан кийин имам ичинен таавузду, аузу биллахи минаш шайтанир ражимди, андан кийин бисмиллахир-рахманир-рахимди окуйт. Андан соң сыртынан жахра Фатиха сүрөсүн окуйт. Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн соң имам дагы, уюучулар дагы ичинен амин деп айтат. Андан кийин кошумча кайсы бир сүрөнү зам сүрө катары окуусу важип болуп саналат. Ушул жерде көңүл бура турган нерсе, эгер имам А'ла сүрөсүн билген болсо, биринчи рекетке зам сүрө катары А'ла сүрөсүн окугандыгы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү болуп саналат. Эгер билбесе, анда кайсы бир сүрөнү окуса дагы боло берет. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, имам кыраат кылып Фатиха сүрөсүн, зам сүрөнү сыртынан окуп жаткан кезде уюучулар үн чыкпастан имамга кулак салып турушат. Имам зам сүрөнү бүтөр замат такбир айтып рүкүгө барат дагы, рүкүдөгү таспихтерде Субхана раббиял азимди азында 3 жол айтып, андан кийин Сами Аллаху лиман хамида деп имам рүкүдөн туруп баратканда, уюучулар болсо Раббана лакал хамд айтышат.
Андан кейін имам такбир айтканча саждага барат. Саждадагы тасбихтерди 3 жолу айтат эң азында. Субхана раббиял а'ля. Андан кейін саждадан көтөрүлүп, эки сажданын ортосунда отуруп, анан экинчи саждага барат. Андан кейін экинчи сажданы аткарып бүткөн соң такбир айтканча экинчи рекетке турат. Аллаху акбар. Сами'аллаху лиман хамидах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Имам экинчи рекетке такбир айтканча тургандан кейін Бисмиллахир-рахманир-рахимди айтып ичинен, анан сыртынан кайрадан Фатиха сүрөсүн окуйт. Фатиха сүрөсүн окуп бүтөр замат ичинен имам дагы уюучулар дагы амин деп айтышат. Андан кейін кошумча кайсы бир сүрөнү окуу жогоруда биринчи рекет сыяктуу эле важип болуп саналат. Өзгөчө түрдө айт намазынын экинчи рекетинде Гашия сүрөсүн окуса, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ылайык болот. Экинчи рекетте имам кошумча сүрөнү окуп бүткөндөн соң айт намазынын калган кошумча 3 такбирин айтат. Мына ушул такбирлерди айтууда биринчи рекеттеги сыяктуу эле колдор кулактын тушуна чейин көтөрүлүп, кулактын жумшагына тийгизилет. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Имам 3 жолу айт намазынын кошумча такбирлерин айтып бүткөндөн соң 4-чү жолу такбир айтып рүкүгө барат. Андан кийинки рүкүдөн туруу, андан кийин 2 жолу сажда кылгандан соң ат-тахият, салават окуп, салаваттан кийинки окула турган дуаны окуп, анан эки жака салам берүү менен айт намазын жыйынтыктап аягына чыккан болуп эсептелет. Аллаху акбар. Сами'аллаху лиман хамидах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мына ушинтип айт намазынын 2 рекети толук окулуп бүттү. Кээ бир учурларда кандай бир себептерден улам намазга кечигип калабыз. Мына ошол намазга кечиккенде кантип толуктайбыз? Мына ошол маселеге дагы токтолуп өтсөк жакшы болот. Эгер намазга кечигип келген адам имамдын биринчи рекетте рүкүсүнө жетишкен болсо, анда бул адам имам менен толук намазга жетишкен болуп саналат. Жана салам бергенден кийин туруп кылына турган эч кандай башка амал жок, имам менен толук намазы бүтөт. Эгерде имамдын биринчи рекеттеги рүкүсүнө жетишпей калса, кечигип келген адам имам саждада турганда келип калса, анда имамга уюп, намаздын аягында имамдын экинчи салам беришин күтөт. Имам эки жака салам берип бүткөндөн соң Аллаху акбар деп такбир айтып турат дагы, сананы окуйт. Эгер окуй элек болсо, андан соң таауз, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим дерди окуйт. Андан кийин Фатиха сүрөсү, андан соң кайсы бир зам сүрө кошуп окуп, анан айт намазындагы кошумча бул жетишпей калган рекеттеги 3 такбирди айтат дагы, анан рүкүгө барып намазын калган амалдарын аткаруу менен толуктап коет. Мына ошол учурда намазга кечигип келген масбук бул ичинен окуйт, имам сыяктуу сыртынан окубайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мына ошентип бир рекетке кечиккен адам өз намазын толуктайт.
Эки рекетке кечигип калган адам каралат. Эгер ал имамдын аттахият окуп жаткан кезинде келип имамга уюган болсо, анда бул адам айт намазына жетишкен болот дагы, бирок салам бергенден кийин эки рекетти кадимкидей имам кантип окуса башында, ошондой кылып туруп толуктайт. Тагыраак айтканда, кошумча айт намазында айтыла турган 3 такбирди биринчи рекетте Фатиха сүрөсүн окуганга чейин айтат. Ал эми экинчи рекетте болсо рүкүгө барардын алдында айтат. Эгерде имамдын аттахият окуп бүткөндөн кийинки кезинде келип кошулса, же салам бергенде, же салам берер алдында келип имамга уюган болсо, бул адам айт намазына жетишпеген болуп саналат дагы, айт намазынын казасы окулбайт. Аллах Таала бардыгыбызга туура негизде айт намазын окуп, айт намазын окууга убада кылынган сооп сыйлыктарга жетүүнү насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.